Жаман адамдар эки даражада болот. Биринчиси ошол bir insanga жамандык кылат дейт, ошол инсан сизге эч бир жамандыгы болгон эмес эле дейт. Сизге жамандыгы тийбеген инсанга, сизге жамандыгы тийбеген эле, эч бир зарары, зыяны тийбеген инсанга сиз жамандык кыласыз. Бул бир жаман инсан экен. Бирок мындан да жаманраак инсан болот дейт. Ал өтө жаман инсан, ал кандай десе, сизге жакшылык кылган инсанга жамандык кылат экенсиз. Сизге жакшылык кылып аткан инсанга, ага жакшылыгыны жакшылык менен жооп берип аякта турсун, сиз ошого жамандык менен жооп берет экенбиз. Кудай сактасын, бул эң жаман адамдар ушулар дейт. Ошондан сактанышыбыз керек. Ата-энебиз канчалаган мээнет кылды сиздердин бизге. Чоң-чоң устаздар ала берсе ошо пайгамбарыбыз үммөтүм деп баарына даяр болду. Бирок сиз менен биз келип, ушул динди ушунчалык туура эмес амал кылып, ушунчалык бири-бирибиз менен ынтымагыбыз жок, арабызда сүйүү, мухаббат жок болсо, ошол пайгамбарыбызга кылган жакшылыгына жамандык менен жооп берген болуп калабыз. Ата-энебиз кылган мээнетине жамандык менен жооп берген болуп калабыз. Ошондуктан ушул нерселерден сактанышыбыз керек.